Мугалим мөмөлүү дарак дегендей миңдеген окуучуларга тарбия берип, келечекке карай туура багыт көрсөтүп, өз билгенин жашырбастан окуучуларына үйрөтүп, таалим тарбиясын берип келүүдө мугалимдин орду чоң. Демек алар дайыма ардактоого, сыйлыкка татыктуу. Мына ушундай уран менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты жана Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университети тарабынан социалисттик эмгектин баатырлары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалимдери Апыш Койчуманов жана Көкүбай Мамбеталиев атындагы мугалимдердин арасында облустук кароосунак уюштурулду. Негизги максаты мугалимдердин эмгегин баалоо, аларга сый-урмат көргөзүү, билим сапатын жакшыртуу менен мугалимдердин статусун көтөрүү болуп саналат. Облустун ар бир районунан мыкты деген мугалимдер келип, сынакта билим жаатынан күч сынашышты. Мугалимдерге 3 тур өткөрүлдү. Тагыраак айтканда, биринчи тапшырма видео презентация болду. Анда катышуучулар кесиптик миссиясын ачып берүү, кесипкөйлүктүн маселелери, жаңы новатордук идеялардын болушу, видео сабактын анализин көрсөтүштү. Ошондой эле менин педагогикалык дүйнө таанымым аталышта эссе жазышты. Экинчи тапшырма болсо педагогика жана психологияга байланыштуу тест болду. Ошентип биринчи жана экинчи тапшырмалардан жогорку балл алган мугалимдер үчүнчү тапшырма болгон ачык көрсөтмөлүү сабактарын Нарын шаарындагы номер 8 Арстанбек Буйлашуулу атындагы орто мектептин окуучуларына өтүштү. Акталар районунун Эсенгул Карасартов атындагы орто мектептин башталгыч класстардын мугалими Нурзат Молдокунова да сынактын катышуучусу. Ал 4-класстарга өзүнүн методикалык ыкмаларын колдонуп ачык сабагын өттү. Ережени ким сактаса, анда жакшы жыйынтык чыгарасыңар. Алтын эреже деген мындай. Коёндой так секирбейбиз, балдар. Андан кийин улактай секирбейбиз. Коёндой коркукту кылбагыла. Коркуп калсаң кандай болот? Айтсаң да айтпасаң коркукту кылбагыла, балдар. Ана улактай бияка секирбейли, балдар. Ал болсо көбөлөктөй болуп колдогула. Анан арыдай эмне кылабыз? Кыздарбайбыз, анан суроолорго так кыска эмне кылабыз? Жооп беребиз. Эгерде кимде ким ушул жаныбарлардын болсо көбөлүгүнүн арынын тартиптерин бузса, анда ушул атыңарды ушуга чатып турган. Сүйлөштүкпү? Сабак ойлонуу, түшүнүү, жыйынтык, кайтарым байланыш деген 4 бөлүктөн турду. Мына ушул 4 максатка окуучулар менен биргеликте жетүү керек. Башкача айтканда, сабактын коюлган максатына жетүү негизги критерий. Окуучуларга жомок окуп берип, мына ушул жомокту окуучулар канчалык деңгээлде түшүнгөндүгүн билүү үчүн аларга атайын оюн уюштурду. Жупташ дейле, иштей калалы кана. Мага 2 окуучу. Жуу менен келгиле деген номери бар. Ал эми 22 деген номери бар, сеники болот, Эгерде балдар суроого ким так ана туура жооп берсе, бул машиналар улам жылып турат дагы. Могул жолго ким биринчи жетсе, ошол эң жакшы балл алат, Оюнда окуучулар суроолорго жооп берип жатышты. Жумшак болуп бышкан үчүн жегиси келди. Ал эми Кочкор районунун Нинакан Жүндүбаева атындагы орто мектептин информатика мугалими Тынчтыкбек Турсуналиев да ачык көрсөтмөлүү сабагын өзгөчө даярдап келүүгө аракет кылган. Ал бүгүн 7-класстар менен биргеликте компьютердин түзүлүштөрү деген темада сабак өттү. Электрондук эсептөөчү машина деп аталат. Түшүндүңөрбү? Деп коебуз. Сабакта окуучулардын билимин текшерүү үчүн класстерди пайдаланып, компьютердин түзүлүшүн жана түрлөрүн тактага жаздырып жатты. 21-кылым техниканын кылымы дегендей, компьютердин ар бир түзүлүштөрү эмне кызмат аткараарын окуучуларга видео слайд аркылуу түшүндүрүп берди. Свет өчкөндөн кийин бул жарым саатка чейин убакытты камап турат. Батарейка катары колдон сокулат. Түшүндүкпү, балдар? Ал тургай мектеп окуучуларынын сабакты канчалык деңгээлде түшүнгөндүгүн текшерүү үчүн да тестти компьютердин жардамы аркылуу түзгөн. Ачык сабакта окуучулар практика жүзүндө компьютерди кандай иштетиш керек экендигин да үйрөнүштү. Үйдү басабыз. Үйдү. Туура эмес басып алдык. Мына ошентсе да биринчи суроо ачылып калды. Так. Цифранын өзүнө басабыз, сандын өзүнө 9-суроо. Компьютерде маалымат кайсы жерде сакталат? Мурда окуучуларга бааны мугалимдер коюп келген болсо, ал эми замандын талабына ылайык жаңы ыкмаларды пайдаланып, окуучулар өздөрүнө өзү баа беришти. Эмне үчүн 5 коюп атасың ошондо? Эч кандай эме жок. Коркпой эле, өзүңдүн оюңдагысын айтышың керек. Сиз мисалы суроолор келгенде мен ага жооп бере алам деп өзүм неметтим. Көзүң жетти. Көзүм жетти. Азаматсың дагы. Жана суроолорго да жооп берип аттым. Азаматсың. Берген суроолордун бир суроосуна жооп берем. Азаматсың. Окуучулар компьютерде ар кандай оюндарды ойноп, аны колдонуп келсе да, бүгүнкү өткөн информатика сабагынан көптөгөн жаңы маалыматтарды алышкандыгын да жашырышкан жок. Бүгүнкү сабакта мен жакшы нерселерди алдым. Анткени мен билбеген нерселердин баарын ага айтып берип, мен билбеген нерселердин баарын түшүндүрүп берди.
Агайга да ыраазымын, ушинтип келип бизге ачык сабак өтүп, билбеген нерселерди айтып үйрөтүп аткандан. Мурунку сабакта бизде Асель деген эже берчү сабагыбыздан. Бул агайдын өзгө айырмачылыгы бул жакшы өтүп, мындай жакшы терең түшүндүрүп, баарын билдирип үйрөткөнүнө андай түшүндүм. Компьютерден ошо түзүлүштөрү, анан биринчи кайсылар күйгүзүлүп, анан кайсылар иштетилерин билдим. Кочкор районунун дагы бир мектебинен, тактап айтканда Сонкөл орто мектебинен келген физика мугалими Роза Асранкулова да өзүнүн даярдап келген ачык сабагын билим, түшүнүү, колдонуу, талдоо, баалоо, чыгармачылык деген максаттарды алдына коюп, окуучуларды 3 топко бөлүп алып өттү. Механикалык кыймыл деген темада окуучуларды көнүгүү менен иштөөдөгү билимин көрүп, суроолорго жооп алууга да жетишти. Баштап 8 метр жерден баштап, анан 5ти кесип өтөт. Ал эми экинчи багыттаган кыймыл бул минус 12 чектинен баштап 10 чектин кесип өтөт. Эки багыттын кесишкен жери бул 7,5 чектинен минус 4 чектинен экөө кесишип өткөн. Кыймылга кандай мүнөздөмөлөр бере аласызбы? Кыймылга бул биринчи кыймыл 5 биринчи нерсе 8 метр жолду 5 минут өтөт. Экинчи кыймыл 12 метр. Үчүнчү акыл группасы бир суроого жооп бергендери да. Андан кийин көнүгүү келе калгыла 3 окуучу. Өзү жаш болсо да кароосунакка катышып, алыскы Жумгалы районунун Мыскал Өмүрканова атындагы орто мектептен келген Азем Жукешова физика мугалими. Алда бүгүн өзүнүн методикалык ыкмаларын пайдаланып, ачык сабагын жогорку деңгээлде өткөрүүгө аракет жасады. Бүгүнкү сабактын эмнеси менен максаты менен таанышабыз, көңүл буруп отурабыз, Бада 3-топ. Өтүлгөн темалар боюнча алган билимдериңер тереңдейт экен. Алган билимдерди колдонуп, суроолорго жооп бере алганга үйрөнүп экенсиңер, анан жыйынтык чыгарганга үйрөнүп экенсиңер. Андан кийин жекече, жупта, анан топтой активдүү иштегенге үйрөнүп экенсиңер, өз оюңарды эмне кылат экенсиңер, эркин айта алат экенсиңер. Максаты түшүнүктүүбү? Сабакта упай оюнун уюштуруп, андагы катылган тапшырмаларды окуучуларга бирден алдырып, жооп алып жатты. Эми мындай кыласың, бул упайлар көрдүңөр, жүздө эмнеге чейин экен? 900гө чейин экен. Жүздө оңой суроо. 900'de kıyınarak. Şunda ne yalarken tepkiş boyunca dingildirmeye gidip da. Sen bunu alasınlar, cevap veresinler, cevap versinler, bol balda sizler alıp gidesinler partana. Anam topta çoğultasın. Eğer de bu cevap ver albayarsan, bu benim partamdan ne yalarken hala edetekene. Anas gönül biraz tur ayttı, tur aymış ayttı. Hani sorumlu okudun? Jarıktın zakondorun bilesin. Jarıktın kanday zakondorun bilesin dedi. Ben kanday zakondor var hele? Kana toptan kim jardan beredi? Бул менде калат экен демек. Сынуу анан чагылуу закондор бар. Ар бир закондун кайра 2ден закону бар, Ошолор эмне кылмакпыз, жатка билмеппиз, мындай эмеспи. Бул кыз туура эле айтып баштады, бирок аягына чыга албай калды. Түшкөн нур, чагылган нур, ортосуна тургузулган перпендикуляр эмне кылат? Бир тегиздикте жатат да. А түшүү бурчу менен чагылуу бурчу эмне кылат? Бири-бирине барабар. Бул эки закон да. Андан кийин түшкөн нур, сынган нур, ортосуна тургузулган перпендикуляр эмне кылат? Бир тегиздикте жатат, Түшүү бурчу бул сынуу бурчуна барабар эмес. Альфа барабар эмес, гаммага дебет, Окуучулар билбеген айрым суроолордун жоопторун өзү толуктап түшүндүрүп берди. Рентген нуру негизинен сордурулган баллон, Анын ичинде бул жерде спираль түрүндө катод турат. Бул маңдайында болсо мындай кыйгачынан болгон анод турат. Катод анод билебиз, 8 класста өткөнбүз. Анан бул жердин экөөнүн ортосуна кичинекей вольттук чыңалуу бергенде бул жердин электрондор түз багытта анодду көздөй барат да, бул жердин кескин тормозулат да, а бул жерде электромагниттик нурда пайда болот да, ушул жерден рентген нуру пайда болот. Анын ачылышын деген бул деген кокусунан ачылган прожективдүүлүк боюнча чипиянткан туура да. Мындай болгон 19-кылым деп балдар айтып аткан 19-кылымда могу трубка, Крукстун трубкасы деп коет да. Окумуштуулардын бардыгы деген ушу газдагы электр тогунун табиятын изилдеген аракет кылышат. Рентген да ошону изилдеп аткан. Анан бир күнү эле бул жердеги ток эле да, ошону өчүргөндү унутуп калат да.
Анан унутуп калып эле бул жерден ар жакта турган мүмкүн ручкасын же болбосо очкисин алайын деп ойлойт дагы колун кокусунан эле ушул бул жер экран менен трубканын ортосунан өткөрүп атат да. Өткөрүп алса эле экранда кадимкидей эле 5 манжанын сүйөктөрүнүн сүрөтү калганын көргөн да. Ушундай турбайбы деп ошондон кийин анан эмне кылган экен, муну изилдей баштаган экен. Көрсө башка нерсени изилдеп аткан экен. Бул көпкө чейин X нуру деп аталып жүргөн да, айтып кое алышкан эмес. Облустук кароо сынакка катышкан мугалимдер биринен бири өтүп, ачык сабактарга учурдун талабына ылайык даярданышкан. Ат башы районуна караштуу Осмоналиев орто мектебинен келген Эльмира Жумаева орус тили боюнча 6-класстарга ачык сабагын өттү. Панда, что он делает? Прыгает. Тренируется, прыгает. А кто это у нас? Незнайка. Незнайка, что он делает? Сидит. Он сидит. Кто это? Золушка и принц. А что они делают? Танцуют. А это кто у нас? Зайчик. Что он делает? Плачет. Сабакта музыкалык аппарат колдонуп, балдардын жакшы көргөн мультфильмдеринин музыкаларын угузуп, ошондой эле каармандардын сүрөттөрүн көргөзүп, аны орус тилинде окуучуларга айттырып өттү. Мындай ыкма окуучулардын кыргызча сөздөрдүн орус тилинде кандай айтыларын жатка үйрөтүү болуп саналат. Чудо-остров. Чунга-чанга. Опилки. Пом-пом-пом. Если я чешу затылки, не беда. Кого я рисую? Вы же любите мультики? Нет. Сидит за партой. И как вы думаете? Сейчас я дорисую. Вот у него в руках карандаш. Ошондой эле орус тил сабагы боюнча Актала районунан келген Айжан Усупова да башталгыч класстарга сабак өттү. Мектепте башка тилдерде сабак өтүүдө негизги эле максат ошол тилдердеги сөздөрдү, алардын каада салтын окуучуларга үйрөтүү болуп саналат эмеспи. Айжан Усупова да кичинекей бөбөктөргө жаныбарлар туурасында жомок айтып берип, андагы жаңы сөздөрдү да үйрөттү. Собрались все звери. Смотрите, на доске есть и медведь, и лиса, и волк, и енот, и много других зверей. И лев спросил, кто из вас самый красивый? Копытами, но не лошадь. Как мы отвечаем? Так, тебя как зовут? Азема? Осел. Мындан сырткары берилген тапшырмаларды аткаруу менен окуучулар жапайы жана үй жаныбарлардын айырмачылыгын ажырата билүүнү үйрөнүштү. Давние времена переводится Ильгери, Ильгери. Повторите. Медведь это животное или детеныш? Ложи. Следующий с командой. Дикое или домашнее животное? Молодец, ложи. Окуучулардын химия сабагын өздөштүрүүсү жашоодо көп жардамын берет. Ал эми бул предмет боюнча Актала районунан келген Жылдыз Таялиева 8-класстарга галогендер деген темада сабак өттү. Берите фтор турат, бром, йод, астар. Бул атка баллар бром деген ат бергенбиз. Өзү иштеп жаткан университеттеги окумуштуулар анан кезектеги жан элементке бром деген ат берген. Бром. Сабак өтүүдө ар бир педагогдун өзүнүн ыкмасы, тажрыйбасы бар дегендей алгач окуучуларга жагымдуу маанай түзүп, бири-бирине комплименттерди айттырып, андан соң топтордун аттарын аныкташты. Кислота, туздар, негиздер жана оксидтер деген аттарды алган 4 топ өзүнүн атынын аныктамасын айтышып, жаңы теманы түшүнүштү. Окуучулар үчүн фтордун, бромдун, хлор боюнча түшүнүктөр пайдалуу болду. Мисалы, фтор жетишпесе тиш бузууларын, бром нервти тынчтандыруучу касиетке ээ экендиги окуучулар үчүн жаңы маалымат болду. Сабакта эң кызыктуусу фильтр кагазга фенапталин куюп кургатылган гүлдү натрий гидроксидине салганда кызарып, экинчи бир стаканга салганда агарганы окуучуларды таң калтырды. Мына эки моңдай кадимкидей эле түссүз суюктук алабыз. Ак гүлдөрдү салабыз. Биринчисине салып көрөлүчү кандай өң пайда болот экен. Демек, баягы биздин аппак гүлдөрүбүз кандай болуп калды?
демек эртеден бери биздин айтып аткан химия деген сөздөрүбүз биз үчүн эң маанилүү экен. Мына биз өзүбүз дагы мына кызыл гүлүбүз кайра эмне болуп калды? Башка тилдерди билсең, башка дүйнөнү да тааный билесиң дегендей, чет тилин окуу окуучулар үчүн эң керек. Учурда англис тилсиз жакшы жумуштарга орношуу эң кыйын. Мына ушул чет тили боюнча Кочкор районунун Ненакан Жөндүбаева атындагы орто мектебинен келген Айнура Мөндүрбаева 10 класстарга ачык сабагын өттү. So this is soft. Yeah? So it's what? Soft. And it's what? Long and square. It's soft. Square, okay? Сабак өтүүдө башка мугалимдерден айырмаланып, сабактын аягына чейин окуучулар менен биргеликте чогуу иштеп, талкуу иретинде өтүп, ар бир жаңы сөздү буюмдар аркылуу сүрөттөп түшүндүрүп берди. For example, my cheek is soft. Yes. And the heart, my head is. Yes. What is it? Yeah, you can say it in Russian. Antonym. Synonym antonym. Yes, exactly. Antonym. Yes, antonym. Сабактарга катышкан калыстарда ар бир мугалимдин сабагына баа берип 5 балл менен аныктап жатышты. Өзүңүздөр көрүп отуңуздар, мынакей мугалимдер биздин облустун булуң бурчунан келип, райондордон келишип, өздөрүнүн мыктылары келип күчтөрүн санап атышат. Бул жерден ушул балдар менен биринчи минутадан баштап эле, ал тургай биринчи секундадан баштап эле интерактивдүү метод менен таанышуу менен ошол сабакка кирип, балдар менен мугалимдин ортосунда ажырым болбой, мисалы класста 20 бала отурса, 20 баланын тең активдүүлүгүн бирдей деңгээлде кармады сабактын башынан аягына чейин. Бул дагы бир жакшы тажрыйба десек болот. Жайылтууга боло турган тажрыйбалардын бири. Мен ойлойм, эми ушул биздин областтык деңгээлдеги конкурска катышуу үчүн бардык ушул күч аракетин жумшап даярданып келишкен мугалимдер мыктылардын мыктысы тандалып, эң татыктуусу жеңип чыгат деп. Уюштуруучулар кароосунак адилеттүү, калыс өтүүнү максат кылып, ошондой эле мугалимдердин билимин, тажрыйбасын жайылтууну көздөп, калыстар тобуна Бишкек шаарынан келген окумуштуу педагогдорду да киргизишкен. Жалпысынан так илимдер боюнча 7 мугалим, гуманитардык илимдер боюнча 6 мугалим катышып атат. Нарын облустунун ар бир аймагынан келген мугалимдер сынакка катышып атышат. Ошондо финалда мугалимдер өздөрүнүн видео презентациясын, сабактын үлгүлөрүн, ошондой эле менин педагогикалык дүйнө таанымым аттуу дил баянын сынакка коюшту. Эми негизги жыйынтык эртең чыгат, сынак 2 күн өтөт. Анан жалпы жыйынтыктарды эртең элге жарыяласак болот. Эми мугалимдер аракет кылып атышат, болгон билимин бизге көрсөтөлү деп, окуучуларга болгон билимин тартуулайлы деп. Анан айрым мугалимдер жаңы инновациялык технологияларды колдонуп атышат, жаңы компьютердик технологияларды колдонуп атышат. Ошонун баарына жеткиликтүү окуучуларга тартуулашты. Айрым темалар окуучулар сентябрь айында өткөн. Андан бери окуучулардын мээсинде калдыбы же калган жокпу, ал дагы чоң маселе болуп атат да. Ошондуктан менин оюмча, мисалы 4-чү чейрекке же 3-чү чейректе өтүлгөн темаларды тандап алышса, сабак өткөнгө дагы оңой болмок деген ойдомун. Конкурс 2 багытта, гуманитардык багытта, анан табигый багыттагы предметтер боюнча өткөрүлүп жатат. Мугалимдердин деңгээли биз портфолиосун карап көрдүк, эсселерин окудук, тесттерин көрдүк, жыйынтыктарын. Эми азыр сабактарын көрүп жатабыз. Негизи жалпы деңгээл ортодон жогору жакшы деңгээл деп айтсак болот. Абдан мыкты деңгээлдеги мугалимдер бар экен. Керек болсо ошол шаардык статустуу мектептердин мугалимдеринин деңгээлиндеги эми айылда шарт начарыраак болот эмеспи? Ар кандай компьютердик жабдуулар боюнча дагы, жаңы маалыматтык технология боюнча дагы жабдуулар начардыгына карабастан мугалимдердин деңгээли абдан күчтүү экен. Өзгөчө балдарды сүйгөндүгү, балдар менен иштегенге кызыккандыгы, чыгармачылыгы, ошол балдарга өзүн арнап койгондугу, бүтүндөй өмүрүн мектепке арнап койгондугу бул
бизди кубандырды да. Чындыгында эле негизинен ошо мектепте дагы деле өз ишине берилген, жүрөгүндө оту бар, ошол отту өзүнүн окуучуларына жандандыра ала турган мыкты мугалимдер бар экенине биз ынандык. Ушул конкурсту уюштуруп өткөрүп жаткан Нарын университетинин жетекчилигине, анын ичинде Таштанбек Сияев агайыбызга, педагогика илимдеринин доктору профессор агайыбызга дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул сыяктуу конкурстар бат-баттан жерлерде, республикалык деңгээлде уюштурулуп турса, мугалимдин статусун көтөрүүгө, мугалимдин аброюн көтөрүүгө, мугалимге моралдык, психологиялык жактан, ошол эле мезгилде материалдык жактан дагы стимулдаштырууга, колдоо көрсөтүүгө болгон бул абдан бир жакшы жөрөмбө деп айтсак болот да. Ошентип, кароо сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы музыкалуу драма театрында өткөрүлдү. Мугалим зам-зам булак аккан, мугалим шуңкар учкан бийик аска. Андемесе, урматтуу салтанаттын катышуучулары жана коноктору, билим берүүдө чыныгы чыгармачыл мугалимдерди табуу, алардын ишмердүүлүгүн жайылтуу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кайыпов Аманбай Кайыповичтин буйругунун негизинде бүгүнкү иш-чара уюштурулуп жаткандыгын белгилеп кетмекчибиз. Социалист эмгектин баатырлары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалимдери, Ат башы районунун Ак Моюн айылындагы башталгыч класстын мугалими Апыш Койчумановдун жана Кочкор районунун Дөңабыш айылындагы орто мектебинин биология мугалими Көкөбай Маматалиевдин жаркын элесин түбөлүккө калтыруу менен мугалимдер арасында алардын атын алып жүргөн сыйлыкты уюштуруучу чечими кабыл алынган. Облустагы мугалимдер арасында уюштурулган Апыш Койчуманов жана Көкөбай Маматалиев атындагы сыйлыкты тапшыруу салтанатын ачып берүү үчүн сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Абдырайым Аконова Чынара Тургунбековнага берилет. Шыгына шык кошуп, чыгармачылык өнөрүнө чыгармачылык өнөр кошуп, улам бийиктикке үндөө максатында жана мугалимдин статусун, авторитетин көтөрүү максатында быйылкы жылы уюштурулду биринчи жолу. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мынакей биздин эки социалисттик эмгектин баатыры мугалим. Бул республиканын башка областтарында жок. Жалгыз гана Нарын областында эки социалисттик эмгектин баатыр мугалимдери бар. Бул бизди абдан чоң сыймыктандырат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Акишин дагы Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу болгон, мугалим болуп эмгектенишкен, көп жыл директор, мектептин директору болуп эмгектенишкен. Мунун баардыгы тең азыркы жаш мугалимдерге болсо дагы, окуучуларга болсо дагы чоң өрнөк. Ошол өрнөктү, насаатчылыкты, устатчылыкты ушул муундан муунга өткөрүү максатында дагы бир жолу ошол мугалимдин аброюн көтөрүүгө максатында биз облуста мына быйылкы жылы биринчи жолу февраль айынан баштап старт болду. Бул конкурстун демилгечиси биздин Нарын мамлекеттик университетинин профессорлору Дамира Кемеловна Өмүралиева жана Таштан Олодорович Сияев болду. Сынактын жыйынтыктоо аземин ачык деп жарыялайм. Сыйлоо аземинде социалисттик эмгектин баатырлары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалимдери Апыш Койчуманов менен Көкөбай Мамбеталиевдин өрнөктүү өмүр жолунан слайд көргөзүлдү.
биология, ботаника сабагынын мугалими Көкөбай Мамбеталиевдин көп сыйлыктары бар. Социалисттик эмгектин баатыры, республикабыздын эмгек сиңген мугалими, Ленин, Кызыл Туу ордени жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. Бул Усулканадагылардын көпчүлүгү өздөрү окуучулар, тактап айтканда Көкөбай агабыздын окуучулары. Апыш Койчуманов, башталгыч класстардын мугалими. 1923 жылы 2 январда Атбаштагы жаңы уюшулган Кызыл Дыйкан айыл чарба бирикмесинин карапайым жумушчу устанын үйүндө жарык дүйнөгө келген. Биринчи арикте Акмоюн айылындагы 7 жылдык мектепте Ысмайыл аттуу мугалим үйрөткөн. Ушул эле мектепте 1941 жылы мугалим болуп иштей баштаган. Окуусун улантууга Каргаш Улус согуш терс таасирин тийгизген. Миңдеген кыргыз атуулдары менен бирге 18 жаш курагында Кан майданга 1941 жылы аттанган. Согуш учурунда көрсөткөн эрдиктери үчүн 10дон ашык медалдарга татыган. Өзүнүн айтканы боюнча эң барктуусу Берлинде алгандыгы үчүн медалы болгон. 1945 жылы жазында Кызыл Жылдыз орденинин ээси болгон. Бул орден согушта көрсөткөн эрдиктердин жыйынтыгы эле. Кароосунакта кызыктыруучу сыйлык Апыш Койчуманов атындагы сыйлыкка Актала районунан Нурзат Молдакунова ээ болсо, Көкөбай Мамбеталиев атындагы сыйлыкка химия мугалиминен Атбашы районунан Дүйшеева Назгүл, ошондой эле Кочкор районунан Роза Асранкулова ээ болушту. Ал эми 3-чү орунга Апыш Койчуманов атындагы сыйлыкка Актала районунун орус тили мугалими Айжан Усупова ээ болсо, Көкөбай Мамбеталиев атындагы сыйлыкка Жумгал районунун физика мугалими Азим Жукешова татыктуу болуп, ардак грамота жана 3000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. Экинчи орунду болсо Апыш Койчуманов атындагы сыйлыкка Нарын районунун Байбураев атындагы орто мектебинин мугалими Бурул Акбарова, Көкөбай Мамбеталиев атындагы сыйлыкка Жумгал районунан келген химия мугалими Нурлан Түмөнбаева камсыз кылышып, 5000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. Биринчи орунду алган жеңүүчүлөргө да ардак грамоталарды жана 10000 сом акчалай сыйлык берилди. Көкөбай Мамбеталиев атындагы сыйлык Актала районундагы Журабек Сатылганов атындагы орто мектебинин химия сабагынын мугалими Таялиева Жылдызга берилет. Апыш Койчуманов атындагы сыйлык биринчи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Атбашы районундагы Осмоналиев атындагы орто мектебинин орус тили мугалими Жумаева Эльмирага берилет. Көкөбай Мамбеталиев атындагы сыйлык Актала районундагы Журабек Сатылганов атындагы орто мектебинин химия сабагынын мугалими Таялиева Жылдызга берилет. Көпчүлүктү күттүргөн Апыш Койчуманов жана Көкөбай Мамбеталиев атындагы сыйлыктын баш байгелеринин ээлери аныкталып, 12000 сом акчалай сыйлык жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Агайлар, тарыхта калдыңыздар. Биринчи конкурстун катышуучулары катары ушундай атактуу инсандардын атындагы конкурстун катышуучусу катары тарыхта калдыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык. Эң эле салтанаттуу учур, Апыш Койчуманов атындагы сыйлыктын гран-присине ээ болгон англис тили мугалими Кочкор районундагы Нинакан Жүндүбаева атындагы орто мектеби. Жүндүбаева Айнура, мынакей төш белгилер тагылып жатат. Гран-при төш белги жана 12000 сом. Көкөбай Мамбеталиев атындагы сыйлык Кочкор районундагы Нинакан Жүндүбаева атындагы орто мектебинин информатика мугалими Турсуналиев Тынчтыкка ыйгарылат. Турсуналиев Тынчтык гран-принин ээси. 2000 сом акчалай сыйлыгы.
Апыш Койчуманов жана Көкөбай Мамбеталиев атындагы облустук деңгээлде өткөрүлүп жаткан кароо сынак алгач ирет өтүп жаткандыктан эки социалисттик эмгектин баатырларынын уулдары тарабынан да алгачкы сыйлык ээлерине акчалай сыйлык тапшырылды. Элес калтыруудак ушул ишини даңазалап Нарын областында атын көтөрүп чыккан уюштуруучу топко чоң ыраазычылыгын билдирем. Шаңду кол чаап отурсаңыздар. Урматтуу агайын туугандар, эми биз туугандар деп айтасыңар, бирок биз деле ушул аталардын таалим тарбиясын алып, ушул как мугалим катары билебиз да. Анан мен ырым кылып, ушул биринчи сыйлыкты алып аткан кызыма ушул ырым кылып берген Мындан сырткары Бишкек шаарынан келген коноктор тарабынан да белектер болду. Эң бир кымбат, алдыга ак жол тилейт чебер кылдат. Билимдин акыл эстин саяпкери, сиздерге миң мертебе алкыш урмат демекчи. Урматтуу мына ушул чоң сынактын катышуучулары, биз ушул педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун директорунун атынан жана ушул институттун атынан дагы баарыңыздарга катышуучулардын бардыгына сыйлык алып келгенбиз. Жалпы сыйлык фондубуз бизге 12 000 сомду түздү. Анан ошол сыйлыктарды тапшырып коюуга уруксат берсеңиздер жалпы катышуучуларга. Мындан тышкары биз Мугалим журналынын алкагында республикалык жылдын мыкты мугалими 2015 сынагын өткөрөбүз. Мына ошол сынакка жолдомо, ушул 12 мугалимге жолдомо сертификат тапшырууга уруксат берип койсоңуздар. Катыраак Кучай Көбөйлова. Ошентип мугалимдердин статусун көтөрүүгө арналып уюштурулган иш-чара концерттик программа менен коштолду. Мындай сынактан өтүшү мугалимдер үчүн ич-чара тажрыйба алмашуу менен билим сапатынын жогорулашына таасирин тийгизет. Андыктан мааниси зор. Мугалимдерге бүгүнкү сынактын деңгээли абдан чоң, жогорку деңгээлде өтүп айта алам. Себеби мен үчүн аябай жогорку деңгээлде болду. Анткени биринчи жолу облустук конкурска биринчи жолу келишим. Абдан кубанычтамын. Кийинки турга дагы буюрса келгенге аракет кылам. Күчтүүнүн күчтүүсү да келиптир. Аябай мааниси аябай чыган мугалимдерди, бир патриоттук мугалимдерди бир жакшы сезим калтырды деп айта алам. Менин оюмча бул эң жогорку деңгээлде өткөн сынак болгондуктан бул мугалимдерге аябай чоң стимул болот деп эсептейм менен. Ошондуктан бул кийинки жаштарга, башка мугалимдерге чоң ийгиликтерди каалайм да, мындай сынактардын көп болушун, башка сынактарында өтүлүшүн мен аябай каалайм. Ушул сынакка катышуу менен өзүмдүн чарбачылык жөндөмүмдү баалай алдым. Бул сынак жогорку деңгээлде өтүлдү. Бул жерден көптөгөн нерселерди алдым, албетте. Мага керектүү. Анткени 3 жыл бул аз эле да, стажым ушундай эле да. Анан эми андан дагы көп, мисалы үчүн көрсөтмө куралдарды башкача жасоону үйрөндүм бул жакта. Эми кимге кандай кайрылышты, ар кандай методдорду үйрөнүм. Өтүп туруш керек сөзсүз түрдө. Анткени стимул берет да бизге. Ал эми жеңүүчүлөр толкунданганынан мындай ийгилик чоң жоопкерчиликти
жаратарын айтышты. Абдан толкунданып атам, эмоцияларым ашып атат. Чынында күткөн эмесмин, бирок бир орунга илинсемби деп үмүт кылып аткам да. Анан кийин бул биздин улуу зор баатыр мугалимдерибиздин наамынын сыйлыгынын ээси болгон абдан өтө чоң сыймык албетте. Ошондой эле мен ойлойм, бул өтө чоң жоопкерчилик дагы деп. Анткени бул сынакта эле далилдебейби ушул сыймыгыбыздын ээси болуп атканыбызды. Биздин алдыда жашообуз сынак, өзү ишибиз сынак. Ошол сынакта эми болгон күч аракетибизди жумшап, мындан да ишибизди жакшыртып, мындан да өйдөкү тепкичтерге чыгып, билимибизди жогорулатып, билимибизди талкпай балдарга бергенге аракет кылабыз. Эң биринчиден бул сынак биздин ишибизге, мисалы, мен көп нерсени үйрөндүм. Анткени ушул сынакка даярданыш үчүн мен көп нерсени окудум. Башкача айтканда, бул сынак менин көзүмдү ачты деп ойлойм да. Анан чындыгында бул сынакта мен гран-прини алам деп ойлогон эмесмин. Бир байгелүү орунга илинем деген ниетте келдим эле, ишенич менен. Анан Кудай буйруп насип этип койду, гран-принин ээси болуп калдым да. Анан сынактын өтүшү боюнча айта кетсем, биринчиден ушу уюштуруу комитетине аябай чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени алар калыстар тобун туура тандашкан. Калыстар тобу катышуучуларды адилеттүүлүк менен, тактык менен баалады деп ойлойм. Кароо сынакка катышкан мугалимдерден көптөгөн мыкты тажрыйбаларды алууга, жаналарды жайылтууга болот. Мындай пикирди калыстар мүчөлөрү билдиришти. Мага өзгөчө жакканы ошол Кочкор районундагы Нинакан Жүндүбаева атындагы орто мектептин англис тили мугалими Мөндүрбаеванын сабагынын эмеси. Бүгүнкү күндөгү мындай бүгүнкү күндүн методикасы менен иштегендиги, окуучуларды жандуу алгандыгы, алар менен тренинг катары мындай өтө бир өзгөчө, башкалардан өзгөчөлөнүп турган ошол кыздын сабагы болду деп эсептейм. Андан башка дагы бардык эле жагынан көпчүлүк мугалимдерди, биз гуманитардык багытта гана карадык, ал эми табигый багытта дагы өзгөчөлөнгөн мугалимдер болуп жатат деп айтышты да. Конкурстун алкагында бизде ошо Ат башы, Кочкор, Жумгал, Нарын, Актала райондорунан бизде мугалимдер, ар башка жаш курактан мугалимдер келип катышты. Эми баарынан ошо биз тажрыйба ала турган, үлгү кыла турган көп жакшы сабактарды көрө алдык да. Мисалы үчүн алып айта турган болсок, жана гран-принин ээси Мөндүрбаева Айнура англис тили боюнча сабак өтүп берди. Ал эженин ошо аудитория менен, балдар менен иштегени, балдарды өзүнө тарта алгандыгы менен өзгөчө айырмаланды. Андан тышкары бул жерде презентация, анан сабактардын аудио уже запистери бизге алдын ала берилген. Ошолунда дагы ошол балдарга бир жакшы теманы түшүндүрүүсү менен, ошо балдар менен иш алып баргандыгы менен, ошо көрсөтмө куралдарды сабактын темасына максаттуу пайдалангандыктары менен, ошол өтүлүп аткан теманы ачып бере алгандыгы менен ушул мугалимдер өздөрүнүн жакшы жактарын көргөзө алышты да. Социалисттик эмгектин баатырлары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалимдери Апыш Койчуманов менен Көкөбай Мамбеталиев атындагы кароо сынак облуста биринчи ирет өткөрүлүп жатса да, өз максатына жеткендигин жана келечеги бар экендигин уюштуруучулар белгилешти. Бул негизги максаты мындайда, педагогикада эки нерсе бар. Адамдын кыймыл аракетин өзгөртүү үчүн бул тыштан стимул дейт, а эскиси мотив дейт. Мына бүгүнкү бул стимул. Чын эле мугалимдин иши аябай татаал. Адатта ушу мугалимдин айта берет, окуучулардын билим сапаты жана башка деген маселе эң биринчи алардын маанайын көтөрүш керек. Бүгүн мен ойлойм, бул жерге катышкандар дагы, баягы көрүүчүлөрдүн да маанай көтөрүлүп кетти. Демек конкурс өзүнүн максатына жетти. Сынак аябай жакшы өттү. Себеби байкадыңыздар, конкурсанттардын биринин дагы маанай төмөн эмес. Ошол эле жана сыйлык акыркы баягы сыйлыктын ээлери да сүйүнүп атат. Биринчи алган балдарды көрдүңүздөр, жайнап атышат да. Демек мен ойлотум, баардыгынын сыйлыктары кут болсун, баарынын иштерин ийгиликтүү болсун. Эми ушулар барып, ушу менен токтоп калбай, өзүнүн жана бүгүн тапкан табылгаларын баарына жайылтыш керек мен. Мунун конкурстун келечеги мындай болуш керек. Бул сиздер баамдадыңыздар, Кыргыз Республикасында болгон эки эле баатырыбыз бар. Демек биз аябай сыймыктануу менен муну жогорку деңгээлде көтөрүп чыкканга толук мүмкүнчүлүк бар. Себеби биз тажрыйба топтодук. Муну биз ошо жогорку кеңештерге кайрылабыз, буюрса. Анан алар бизге, мен ойлойм, бул колдой турган эле нерсе. Эгер колдоп берсе, бул республикалык деңгээлге чыгат деген чоң үмүтүм бар.